Саламатсыңар балдар, кыргыз тили сабагына куш келдиңер. Азыр биз силер менен сабагыбызды баштайбыз. Текст анын мүнөздүү белгилери деген сабакты өтөбүз. Сабагыбыздын максаты, көрүп турасыңар, текст боюнча баштап калган билимдерди толуктайбыз жана мүнөздүү белгилери жөнүндө жаңы маалыматтарды кошобуз. Өз алдынча текст түзүүгө көнүгөбүз, тексттин структурасын сактап, мазмунуна маани берүү көндүмдөрүн калыптандырабыз. Мекенчилдикке үйрөнөбүз, эстетикалык таасир алабыз. Эмесе уюштуруу. Бүгүн ким жок? Балдар, бул биздин жагымдуу маанай. Келгиле, жагымдуу маанайдан кийин кайталоо бөлүгүнө келип, теманын Kahoot-ка кирели. Баарыбыз бул программаны жакшы билебиз, буга чейин пайдаланып жүргөнбүз. Баарыбыз Kahoot-ка, Kahoot программасына кирдик. Пин-код чыкты, көрдүңөр, 443 1354. Баарыбыз пин-кодду жазабыз. Андан кийин Kahoot-ту баштайбыз. Суроолор жеңил. Ооба, мына асан кирди. Калгандарыбызды күтөбүз. Баарыбыз ошентип Kahoot-ка кирдик. Эми суроолорго жооп бере баштайбыз. Суроолор кетип атат. Жооп берип жатабыз. Туура жооп. Туура жооп тандаганда да билебиз. Кийинки суроо. Бул эки эле вариант, Тексттин эң кичинекей бирдиги. Ката кетип калыптыр балдар, Бирдиги деп окуйбуз, тууралап. Туура жооп. Тексттин эң кичинекей бирдиги бул эмне? Сүйлөм. Азаматтар, көпчүлүгүңөрдүкү туура. Кийинки суроо эки варианттуу. Бир сүйлөмдөн турган текст болот. Оюңарды айтасыңар. Жыйынтыгын көрүп турасыңар, Кошулабыз. Азаматта санды көрдүңөр, 1634 упайга ээ болду. Кийинки суроо. Ар кандай эле сүйлөмдүн топтому же жеке алынган сүйлөм текст болобу? Азаматтар, текст боюнча билгенибизди кайталайбыз деген Kahoot программасы боюнча тестти аяктадык. Биринчи орун асан. Эми тесттин жыйынтыгын көрөбүз, Маалыматтарды мүмкүн болушунча эстеп калганга аракет кылабыз, себеби сабактын андан аркы жүрүшүндө пайдаланабыз. Сабагыбыздын кайталуу бөлүгү ушуну менен тамам. Балдар, жаңы тема тексттин мүнөздүү белгилери. Жаңы темабыз силердин көз алдыңарга тартылып жазуу түрүндө
чыгат экранга, ичибизден окуп, чын эле ошондойбу карап турабыз. Текст тил каражаттарын пайдаланып жазуу аркылуу иштелип чыккан кеп чыгармачылыгынын натыйжасы. Жаңыча эреже көрүп атасыңар, Текст тил каражаттарын пайдаланып жазуу аркылуу иштелип чыккан кеп чыгармачылыгынын натыйжасы. Кайталап айттым, Мисалы, мекен деген эмне? Бул сөз бардыгыбыз үчүн өтө кымбат. Мекен бул ар кимдин киндик каны тамган жери гана эмес, учу кыйрына көз жетпеген ажайып керемет өлкөбүз Кыргыз жери. Мекен деген аялуу сезим дайыма адамдардын жүрөгүнүн түкпүрүнөн орун алып, ата мекен деген касиеттүү эки сөз биздин сезимде ажырагыс байланышта турганы бекеринен эмес. Бул текст балдар, Текстти байланыштырып турган сөз бар. Ал сөз темада чагылдырылат. Темасы эмне болушу мүмкүн? Мекен, же мекен ыйык деген каалаган темаңарды коюп алгыла дагы дептерге түшүрөбүз. Эми ошол сөздөрдө кайталанган сөз бул тексттин сүйлөмдөрүнүн байланыштыруучу каражаты. Суроолор текст боюнча. Текст канча сүйлөмдөн турду? Ал сүйлөмдөр кандай каражаттар аркылуу байланышты? Кептин түрү боюнча кандай текст болду? Тексттин стили жөнүндө айта алабызбы? Мына ушул суроолордун кайсынысына жооп бере алат экенбиз? Азыр жооп бере баштайлы, Жазуу түрүндө жазсаңар абдан жакшы болот. Айрымдарын озеки сурайбыз. Балдар, көрсө текст экиден кем эмес, сүйлөмдөр аркылуу уюшулат экен. Бирок биз билебиз, кичинекей класстарда бир сүйлөмдөн турган тексттер кездешет. Алар макал лакаптар, учкул сөздөр, табышмактар жана башкалар. Тексттеги сүйлөмдөр маанилик жактан тыгыз байланышта болуп, бири экинчисин толуктап, тактап турат. Тексттеги сүйлөмдөр грамматикалык жактан да байланышта болот. Тексттин башы, өнүгүшү, аякталышы болот. Мына ушундай маалыматтарды алып, ал маалыматтар тексттин мүнөздүү белгилери экендигин эсибизге тутуп калабыз. Үй тапшырмасы. Үй тапшырмасын кроссворд, мына могул көрсөтүлгөн маалыматтарды алып, телефонду пайдаланып, анан кроссвордду толтурабыз. Мына ушун менен сабагыбыз жыйынтыкталды, балдар. Бүгүн биз Kahoot программасы менен тест чыгардык, кроссворд түздүк, жаңы теманы эрежелерге бөлүштүрүп өттүк. Саламатта калгыла.